1, 2, 3. 1, 2, 3. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бул мен ойногон азыркы оюн Көкбөрү деп аталат. Бул Көкбөрү оюнундагы эрежелер баягы кадимки Көкбөрү оюнда эрежелер кандай болсо, дал ошондой экен. Бул идеянын авторлору менен азыр маек курмакчыбыз. Көкбөрү ар бир үйдө ойнолуш керек деген максат бул адамдарды бириктирген. Жапа-тырмак болуп, бири оюндун эрежелерин жана түзүлүшүнүн үстүндө иштешсе, калганы анын жасалгасын жасап чыгышкан. Аталган идеяны ишке ашыруу үчүн 8 ай убакыт сарпталган. Это уникальная игра, и вся Оюн өзүнө шахматты, шашкини жана нарданы камтыйт. Оюнда 2 топко бөлүнүп ойношот. Ар бир топтун тайгазаны болот. Мына минтип жүрүп, ортодогу улакка жетүү керек. Андан соң тайгазанды көздөй жүрүш аркылуу жетет. Оюнда 2 адамдан 8 адамга чейин ойноого болот. Кайсы топ тайгазанга көп улак таштаса, ошол өзүнө ошончо упай топтойт. Замир мырза оюндун бетиндеги сүрөттөрдүн баарын колго тартып чыккан. Ар бир тартылган сүрөттө кыргыздын жашоо тиричилигин чагылдырууга аракет кылганын айтат. Кимдер ойлоп тапкан, кимдердин оюну болчу, көчмөндөр кандай турмушта жашашкан, ошолордун ушул оюн бетине, тала бетине баягы чагылдырып кетиш керек болду. Анткени бул баягы биздин улуттук баалуулук спорт оюндарыбыз да. Ошону көргөзүш үчүн ушул экинчи сүрөттү тарттым мында. Бул голго ойнолуучу Көкбөрү оюну 7 жаштан жогоруларга арналган. Өнүккөн доордо балдардын түрдүү гаджеттерден башы көтөрүлбөй жатканы баарыбызга белгилүү. Оюндун жаңы форматы жаш муунду интеллектуалдык жактан да өнүктүрүүгө жардамы чоң экенин Чынара Осмоналиева белгиледи. Биз Көкбөрү оюнунун жаңы форматы аркылуу каада салттарды өнүктүрүүнү максат кылганбыз. Анан дагы бул оюн жаш балдардын логикасын, ой жүгүртүсүн өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Оюнчу стратегия менен ойнойт. Ошол себептен туура максат коюуну да үйрөнөт. Свои навыки в постановке цели. Кыргыздын каада салтуу оюнун Көкбөрүнү дүйнө жүзүнө таратуу болот биздин биринчи максатыбыз. Ошого байланыштуу биз Көкбөрү оюнун 3 тилде чыгардык. Биринчиси кыргыз тилде, албетте, экинчиде орус тилде, үчүнчүсү англис тилинде чыгарылды. Шанхай кызматташтык уюмдарынын генералдык штабында кыргыз залы бар экен. Атайын ошо кыргыз маданиятын көргөзө турган конференция зал экен. Ошол жерге алып барып койдук бул оюнду. Эми ал жерге баргандар биздин Көкбөрү деген спорттук оюнубуздан сырткары дагы устолдук атайын мындай интеллектуалдык оюнубуз бар экенин баягы баардык дүйнө жүзүнөн баргандар ушул жерден көрө алышат. Бул топ азыркы жасаган аракети менен гана токтоп калбастан кыргыздын оюнун ушундай форматта дүйнөгө жайылтууну көздөшүүдө. Заман талабына ылайык оюнду мобилдик тиркеми катарында чыгарууну максат коюшкан. Айзада Нурадилова, Ильяс Токбаев, Нью ТВ таң маанай берүүсү.